качан көтөрүлөт? Анан адамзат астында кыргыз эли ааламдык милдетин кантип аткарат? Азыркыча жүрө берсек, жок. Саясатчы эле камалбайт. Жөн жүргөн адам да камалат. Анткени кырсыктайт да. Өсүнөн өсө эле. Анткени энергиясы бендечи иштеп алат да. Энергиялуу адам аял сойку болот. Энергиялуу адам бала бандит болот. Жөн адам болбойт, ал жүрөгү бар да. Бир нерсени каалап атат. Кана дин куткарса ошол жерден? Жок, куткарбайт. Айттым го, Атамбаев экөөбүз ушу мен президентке коюп чыкканым. Кайсы арыңа коюп чыктың дебе Арстан Алай. Арстан Алай аалам үчүн коюп чыкты. Арстан Алайдычы кыргыз президент кылып шайлабайт. Кыргыз жалынып келип тааныйт. Сиз ааламдан буйрулуп келипсиз. Сизден келип биз жаныбызды алышыбыз керек экен. Келечек программабызды алышыбыз керек экен. Сиз аркылуу кыргыздын баркы көтөрүлөт экен. Сиз аркылуу адамзат сакталып калат экен депчи. Адамзат сакталып калат Арстан Алай аркылуу. Арстан Алай адам эмес, адам болсо теледен энергия өтөбү? Теледен адам айыгабы? Арстан Алай ушул жерде туруп Венесуэланы менен кароого алып койдум дедим го. Америка басып алам дегенде, Евро парламент Гвайданы 50ден ашык мамлекет, чоң мамлекеттер президент деп шайлап тааныдык дегенде, жок, Америкада бийлебейт, Европада бийлебейт, кыргыз бийлеш керек деп кароого алып койгон туруп калды го. Бул чындыкпы? Чындык. Ошондуктан ааламдан буйрулган адамды пир туткуласыздар. Ал өзүңөргө жакшы. Байды пир тутпай эле кой. Кана Путинди пир тутуп барды эле. Путин сактадыбы? Агарганда Арстан Алайга келсе болмок Атамбаев. Канча жыл мурун. Арстан Алай, кыргызды кантип өстүрөбүз? Мына жол менен өстүрөбүз дегенде, азыр Атамбаев акталып турмак. Макталып турмак. Даңкталып турмак. Ал кыргыз үчүн, улуулук үчүн, чындык үчүн иштеген жок. Ал жеке кызыкчылык үчүн иштеди. Ал изилденген жок. Кыргыз кайсы менен өсөт? Кыргыздын бир көзүн ачты да. Кыргызды бир ойготту да ошо астыдагы президенттер. Ошол тактысын ордун билген жок да. Ошонун баркын билген жок. Ошол тактынын касиетин билген жок. Ошол улуулук өткөрүп кетүү үчүн келгенин. Анан бүгүнкү күндө дагы ошо президентке капабыз. Мына элдин баары капа, өзгөрткөн жок, эчтеке болгон жок. Энергия жок. Айгайын, туугандар, силер ал корпусу жакшы адам. Алла жолунда жүргөндүр, мүмкүн бир жамандыгы жоктур, же бир энергия жок. Энергия болбогондон кийин корпусу не кылат ал? Мына Эргешбай атан энергия кийип жастырып атат да. Эгер энергия болбосо эмнени жасмак? Фамилия атын жасабы, туулган күнүн жасабы? Арстан Алайга энергия кийгөн үчүн анан чындыкты сүйлөп, кыргызды куткарып атпайбы мына? Кыргызды ойготуп атпайбы? Өз ордуна отургузуп атпайбы? Чыныгы ишин кылып, кудайлык ордун кылып, дүйнөнү тегеретип тескеп, табият аркылуу адамзатты башкарып атпайбы? Так берилет бу жерде. Табият, жанагы мына ааламды таануу, табиятты таануу дегендей. Табият жер адамын Арстан Алайга багындыруучу, теңир буйруган көсө дейт. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо мына. От, суу, таш, аба Арстан Алайдан амал программа алып кетет. Башка улут отту, сууду, ташты материя катары көрсө, кыргыз ташты айтат. Таш менен төлгө тартат. Таш менен учуктайт. Таш менен жүрөк көтөрөт. Анткени ташта магия жагын барын билет. Ташка ааламдан чагылган тийгенде энергия түшкөнүн билет.
Отто жан рух бар деп билет кыргыз. Сууда план программа бар деп билет. Абаны, шамалды сөкпө кыргыз деп айтат. Урушат го, сөкпө Кудайдын шамалын деп. Анткени анда алам күчтөрү бар, дух бар, жан бар. Мына биз керемет куралыбыз ушул. Кыргыз өзү байлыгын тартып алайын деген жок. Кыргыз ошол алам күчтөрү аркылуу, табият күчтөрү аркылуу адамзатты сактап калайын, көзүн ачайын деп атат. Ошентип ушу 2 күндөн бери, кече күндөн бери ичимдеги жан